Алыскы ат башы аймағында картошкадан башка эч нерсе өспөйт дегендер терең жаңылышасыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей ушул столдо жайып турган жашылчалар жана ар кандай мөмө-жемшер дал ушул климаттык шарттыга тал ат башы өрөөнүндө өстүрүлгөндөр. Дыйкандар менен багбандардын күжүрмөн эмгектердин бир үзүмү катары бүгүнкү аракет эртеңки келечек аталышындагы ишкерлер форумунун көргөзмөсүнө коюлган алардын арасында жада калса жылуулукту өзгөчө сүйгөндөр да бар. Мисалы, түшүмү бийик тоолордун учагындагы ат башта жиналган кулпуналар даамдуулугу жана даарылык касиеттери жагынан сары өзөн чүйдө өстүрүлгөндөрдүн да өйдөрөөк. Ал эми мынабул бадыраңдар, капусталар жана ашкабактар башка жактагыларына салыштырмалуу алда канча көлөмдүү жана ошого жараша ар кандай витаминдерге бай. Кенжетай байкеге дагы терек ыраазычылык айткыбыз келет. Ат башы районундагы Терек суу айылынын фермери Кенжетай Үркүнчиев мындан туура 8 жыл мурун өз кичимекенинде биринчилерден болуп күнөскана иштеткен. Чынында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын 350 000 сомдук каржылык колдоосу болбогонунда анын бул аракети кыял бойдон гана кала бермек. Мээнет төкпөсөң акыбет кайдан? Анысы сыңарында өзү да 150 000 сомун кошумчалап, өрөөнчүн жаңылык ишкерлигин баштаган. Ошондон бери тыным эмне экенин билбей, дайыма эмгек үстүндө. Натыйжада өлкө борборунан алыс өрөөндөлөрдү арзан баадагы жашылча жемиштер менен камсыздоо кыйла эле жеңилдей түштү. Жергиликтүү продукция деп жакшы сурап алышат. Бул райондун центрина жер жемиш магазиндерине, дүкөндөргө өткөрөбүз. Сурап турушат. Күнөскадан сырткары огороддо майда чүйдө айдайбыз. Кызылча сабиз, чеснок, капуста дегенде. Бije бул ачанын майы бар. Эмне менен сыгып алабыз? Ал эми Ак Муз айылынын тургуну Сайырбүк Казакбаева тээ башынан эле дары чөптөрдү чогултуу менен алектенип, учурда андан түшкөн кирешеси күндөлүк жашоо тирилине кең кесири жетет. Айрыкча анын тоо арчасынан сыгып алган майы медицинада миңдин бирден саналып, ага суроо талаптар чоң. Ушундан улам бу өрөөндө мындай ишкерликтен пайда табууну көздөгөндөр ондоп саналат. Балдарыбыз да кызыгат. Ышкын тергени, жегени канча, тергени канча. Эми кемирчек ооруга кемирчек жеш керек экен да. Тикенектүү ушун жесең, ушунда кальций бар. Сен аптекага чуркаба, жасында талагын чөптөрүнө чурка. Ошол жерден терип ал. Дарынын баары ошол жакта. Деп ушу таанытып баштадык. Негизи ат башы районунда ошондой эле өз ичине валерьянка, мышык тамыр, чычырканак, карагат өз түрүндү камтыган 7 кластер жайылтылууда. Булардын барысы тең жергиликтөргө үндөздүү картошка, арпа, буудайга салыштырмалуу кирешелери 2-2,5 эсеге көптүк кылат. Мышык тамырдын дагы өсүмдүүлүгү бизге аябай жакшы экен, жердин асылдуулугун жоготпойт экен, баасы дагы жогору болуп атат да. Мышык тамырды Европага, Россияга жана дары көбүнчө дары-дармек жасаганга алып атышат. Анан азыр караколго ушу корейцтер келип заводун салып атат да. Анан мунун баасы түшпөйт деген ишенимде болуп атабыз. Анткемнен азырынча анча көп эмес көлөмдө өстүрүлгөн жогоруда аталгандарды сатып өткөрүү оңой олтоң түшүктөрдөн эмес. Андыктан айылдыктар Кыргыз Республикасынын соода жана өнөр жай палатасы менен тыкыз кызматташта болууга өтө кызыктар. Соода өнөр жай палатасында атайын экспорттук борбор түзүп атабыз, департамент түзүпчү. Ушу дыйкандарга биз жардам берели, жаңы базарларды ачалы, аларга түрткү бололу депчи. Биздин негизги эле максатыбыз соода өнөр жай палатасынын буларга мындай көргөзмө берип, жардам берип, кошумча болуу. Биз алардын алып сатып бербейбиз. Мына ушундай пикирлер жана ойлор айтылган форумдун соңунда өз алдынча чарба жүргүзүүдө өзгөчөлөнгөндөргө улуу элдин урпактары эл аралык коомдук фондунун сыйлыктары тапшырылды. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.